лекциянын темасы Кыргыз элинин моголдорго жана калмак баскынчыларына каршы күрөшү. Хронологиялык жактан 16-18 кылымдар. Өткөн лекцияда 15-16 кылымда Кыргыз эли биротоло калыптанып бүтүп, кыргыздар ээлеген аймак Кыргызстан деген туруктуу аталышка ээ болгондугун айтканбыз. Мына ушул мезгилден баштап Кыргыз эли коңшу элдер менен өзүнчө эл катарында мамиле түзүп, өзүнүн көз карансыздыгы үчүн күрөшкөн. Кыргыздар ошол мезгилде көз карансыздык үчүн моголдорго каршы күрөшкөндүгү белгилүү. Моголстан бул 14-кылымдын ортосунда пайда болгон өз алдынча мамлекет. Моголдордун мамлекетин Монгол империясы менен алмаштырууга болбойт. Бул мамлекет ошол монголдор түзгөн империя ыдыраган мезгилде Чагатай улусунун ээлеген жерлеринде пайда болгон негизинен Орто Азияны, Чыгыш Түркүстанды камтыган өз алдынча мамлекет болгон. Бул мамлекетти 1347 жылы Пулатчы негиздеп, 1348 жылы Чингизид Тоголук Темирди хан көтөргөн. Бул мамлекеттин борбору Чыгыш Түркүстандагы Аксу шаары, андан кийин Алмалык деген шаар болгон. Тоголук Темир мамлекетти башкаруу үчүн ислам динин кабыл алган. Анткени Моголстан мамлекетинин негизги калкы мурдагы монголдор жергиликтүү эл тарабынан моголдор деп аталып, ушул жердеги түрк тилдүү элдер менен аралашып, алардын каада салтын, тилин кабыл алган. Тоголук Темир мамлекетти башкаруу үчүн ушу жергиликтүү калк кабыл алган ислам динин мамлекеттик дин катарында эсептеген. Моголстан мамлекети түндүк жагынан Балкашка чейинки жерлерди, чыгышта Иртыш, Эмил өзөндөрүнө чейинки жерлерди, түштүктөн Фергана, Кашкар, Турпанга чейинки жерлерди, ал эми батышта Түркстанга, Ташкентке чейинки чоң жерди ээлеп турган. Негизинен азыркы Кыргызстандын аймагында жашаган кыргыз уруулары Моголстанга каршы көз карандысык үчүн күрөшкөн. Тарыхый маалыматтар боюнча бул күрөштүн башында кыргыз элин бириктирүүдө чоң рол ойногон Мухаммед Кыргыз турган. Ошол мезгилдеги тарыхты жазган белгилүү тарыхчы Мухаммед Хайдар кыргыздардын могол хандарына каршы активдүү күрөшүн баалап, кыргыздарды Моголстандын токойунун арыстандары деп атаган. Моголстанды Султан Саид хан башкарган мезгилде, тактап айтканда 1514-1533 жылдары Моголстандын жерлери негизинен кичирейип, хандын бийлиги негизинен Кашкар чөлкөмүндө гана болуп калган. Ушундай кырдаалдан пайдаланып, Моголстандын негизги эли катарында эсептелген өзбектер, казактар жана кыргыздар өздөрүнүн хандыктарын негиздөөгө аракет жасаган. Ошолордун ичинен кыргыздар дагы 1508 жылы Ысык көлдүн жээгиндеги Барскоон жергесинде Мухаммед Кыргызды хан көтөргөн. Ошентип Кыргыз хандыгынын учугу уланып, ушул Кыргызстандын аймагында
Muhammed Kırgız жетектеген Kırgız хандығы түзүлгөн. Кыргыздардын өзүнчө хандык көтөрүшү Могол ханы Сайыт ханга жаккан эмес. Ошондуктан ал 1517 жылы Кыргыздар өзбектерге жакындашып кетти деген шылтоо менен Барскон бели аркылуу капысынан басып кирип, кыргыздарды көлдүн жээгинде талкалап, Мухаммед Кыргызды Чыгыш Түркүстанга, Кашкарга түрмөгө алып кетет. Ушундай сепараттык саясат жүргүзгөндүгү үчүн Мухаммед Кыргызды 15 жылга түрмөгө кескен. Бирок кыргыздардын активдүүлүгү жогорулагандыктан алардан чогочулаган Сайыт хан өзүнүн уулу Рашидти кошуп, кыргыздарды башкаруу үчүн Мухаммед Кыргызды кайрадан бошотуп, өзүнүн мекенине жиберүүгө аргасыз болгон. Тарихи маалыматтар боюнча 17 жылы камакка алынган Мухаммед Кыргыз 21 же 22 жылдары өзүнүн мекенине кайтып келип, Кыргыз хандыгын чыңдоого аракет кылган. Кочкор жергесинде 1524 жылы Мухаммед Кыргыз Казактын ханы Тахир менен жолугушуу өткөрөт. Эки элдин биригип кетишинен чогочулаган Моголдун ханы Сайыт бул жолу дагы аскер жиберип, капысынан Мухаммед Кыргызды экинчи жолу туткунга алып, Кашкарга алып кеткен. Мухаммед Кыргыз туткунда Сайыт хан өлгөнгө чейин, тагыраак айтканда 1533 жылга чейин туткунда болгон. Кыргыз элинде Мухаммед Кыргыз Белек Солтоноевдун жазганы боюнча Санжырадагы Тагай би деп эсептелет. Мухаммед Кыргыз же болбосо Тагай би Кыргыз элинде биримдиктин жана эркиндиктин символу катарында сакталып келүүдө. Мухаммед Хайдардын жазганына караганда Султан Сайыттын тушунда моголдор азайып отуруп 30 миңдей гана могол калган. Ал тургай Мухаммед Хайдар кыргыздардын айынан Моголстанда моголдор калбай калды деп жазган. Моголстандын негизги жерлерин биз жогоруда айткандай өзбек, казак жана кыргыздар негизинен ээлеп, өздөрүнүн хандыктарын түзүп, аны бекемдөөгө аракет кылган. 1678 жылы Моголстандын жерин жаңыдан күч алган калмактар басып алган. Кыргыздардын калмак баскынчыларына каршы күрөшү жөнүндө айталы. Ошентип моголдордун, тагыраак айтканда Чыңгыз хандын урпактарынын эзүүсүнөн кутулган түрк элдери, анын ичинен кыргыздар жаңы коркунучка дуушар болгон. Монгол империясынын, азыркы Монголиянын батыш тарабында жашаган монгол тектүү урууларды түрк элдери байыркы заманда эле калмактар, ойроттор деп атаган. Монгол элинин сол канатындагы урууларды бириктирген калмактар акырындык менен күч алып, адегенде Ойрот хандыгына биригишип, бул 15-кылымда болгон окуя. 16-кылымда Тыргоот, Хоршут, Дербет, Чорос деген уруулары өзүнчө Дөрбөн ойрот, 4 ойрот деген мамлекеттик биримдикке бириккен. Ушундан кийин алар батышты көздөй жылып, кыргыз казактардын жана өзбектердин жерине чоң коркунуч туудура баштаган. 17-кылымдын 1-жарымында калмак баскынчылары жылып отуруп Иле дарыясына чейин жетип келген. Мына ошол мезгилде биринчи кезекте кыргыздар менен
казактар биригишип калмактардын баскынчылыгын токтотууга аракет кылган. 17-кылымдын 1-чейрегинде кыргыз казактардын биримдигин Эшим хан жетектеген. Эшим ханга арка кыргыздардын, түндүк кыргыздардын жетекчиси Манап бей, түштүк кыргыздардын жетекчиси Көкүн бей чоң жардам берген. Иле дарыясынын боюнда кыргыз казактын бириккен колу менен калмактардын чабышы тыныгуулар менен 4-5 жылга созулган. Ушундан кийин 1627 жылы калмактар Сибирди көздөй чегинүүгө аргасыз болгон. 1635 жылы калмактар Жуңгар хандыгын түзгөн, анын башында Эрдене Баатыр Контажы турган. Ушул мамлекет түзүлгөндөн кийин Жуңгар хандыгы Орта Азияга коркунуч туудура баштап, 1643 жылы 50.000 аскер менен Орта Азияга чабуул койгон. Кыргыздардын, казактардын жана өзбектердин биргелешкен коргонуусу аларды чегинүүгө аргасыз кылган. 1658 жылы калмактар кыргыз жергесине басып кирип 38.000 аскер менен өзбектер, кыргыздар жана казактар Талас жергесинде калмак баскычыларына каршы жана аябай кармашкан, бирок Таластагы кармашууда жергиликтүү элдер калмактардан жеңилип калган. Галдан Бошокту Контажы болгон мезгилде кыргыз казактардын жерине бир нече жолу жортуул уюштургандыгы тарыхта жазылып калган. 17-кылымдын 2-жарымында калмактар Кытайлар менен согушуп, Кытайлардын кысымына калып, өздөрүнүн көз карандысыздыгы үчүн күрөшүүгө аргасыз болгон. Калмактар Севанрабдан Галдан Серен жетектеген 1697-1745 жылдары күч алып, агрессивдүү саясатын күчөткөн. Мына ушунун натыйжасында калмактар Кыргызстанды көбүнчө түндүк жагын чабуул коюп отуруп, 1723 жылга карата түндүк Кыргызстанды Бөлдү, Чүйдү, Тянь-Шань жергесин жана Кетмен төбөнү басып алган. Кыргыздардын айрым гана бөлүктөрү ушул жерлерде башкалкалап калбаса, көпчүлүгү Фергананы көздөй, андан ары Гисар Көлөккө чейин журт которууга аргасыз болгон. Ошондуктан кыргыз элинде ошол доорду казактар кайым саап, кыргыздар Гисар Көлөккө кирген кези деп лакап катарында айтып калышкан. Тарихи маалыматтар боюнча көлдүн тегерегиндеги бугуруусуна тиешелүү айрым бир уруктар калмак хандары менен тил табышып, баскынчылар менен тил табышып, ошолорго аралашып жашап калгандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Кыргыздар коргонуп гана тим болбостон, учуру келгенде калмактарга дагы кыйраткыч соккуларды куруп тургандыгы жөнүндө санжыралык маалыматтар бар. 1748-1749 жылдары калмактар менен Кыргызстандын ортосунда чоң салуулашуулар болуп, Зайсан Доржи, Лама Доржи жетектеген калмак колу кыргыздар менен казактардын биргелешкен колунан жеңилген. Ушулай окуялардан кийин Орта Азиянын элдери калмактардан бошонуу саясатын күчөткөн. Кыргыздардын калмактарга каршы күрөшүнүн башында кийинки мезгилде Маматкул би, Тынай би, Жанболот, Качыке, Кошой, Ныша, Эр Табылды, Эр Солтоной, Бердике Баатыр, Атаке Баатыр
жана башка белгилүү адамдар турган. 1757-58 жылдары калмактар Кытай тарабынан чоң соккуга кабылып, айрым маалыматтар боюнча калмактардын жарымы, айрым бир маалыматтар боюнча 70% кырылган. Аман калгандары Россияга барып башкалкалаган. Ошентип 1758 жылы Орта Азия элине ал тургай Кытайга тынчтык бербей келген согушчан Жуңгар хандыгы талкаланган. Мына ушундан кийин Кытай басып алган жерине жаңы чек болбосо Синьцзян деген ат коюп, ушул Чыгыш Түркістан Кытайдын карамагына өткөн. Чыгыш Түркістанды басып алгандан кийин Кытай генералы Чахой калмактарды кубаламыш болуп Санташ аркылуу Ысык көлгө кирип келген. Бирок бул жердеги кыргыздар генералдын армиясына соккуруп кубалап чыккан. Чыгыш Түркістан Кытайга өткөн соң, анда жашагысы келбеген кыргыздардын бир бөлүгү Кыргызстанга көчүп келе баштаган. Тарихи маалыматтар боюнча 1760 жылы 1000ден ашуун түтүн кыргыздар Кашкардан Атбашыга көчүп келишкен. 1759 жылы Кытайлар Кыргызстандын түштүгүнөн кирүүгө аракет жасап 9000 аскерин жөнөткөн. Кыргыздардын, казактардын жана өзбектердин биргелешкен колу алардын 7000ден ашык аскерин кырган. Ошентип Орта Азиядагы 3 бир тууган эл, тагыраак айтканда кыргыздар, казактар жана өзбектер, адегенде Могол хандарына каршы бирге турушуп, эркиндик үчүн күрөшкөн. Андан кийин Орта Азияга коркунуч туудурган калмактарга каршы дагы 3 эл биримдикте туруп, күрөштүн натыйжасында өзүнүн көз карандысыздыгын сактап калган.